Kandayсыз, саламатсыз ба? Денсаулық жақсы ба? Жақсы ба? Қандайсыз? Жақсы. Қандай отырасыз? Денсаулығыңыз жақсы ба? Балдарыңыздың арасында талаш еле болып жатасыз. Кеймен сіздер болса, депутат да айтады, талаш еле қалып қалдыңыз деп. Енді біз жөнеле мұндай келіп қалдық, немесе. Қой жөнеле ғой. Жөнеле осы да, жөнелесі. Жөнелесі шул. Тапқан қаныңдай бәрекелді болсын. Аллах акбар. Бәрекетілі. Баяғы баланың тәрбиесі бала төрелгенден емес де, баланың апасын таңдағаннан башталады екен да. Анткени баяғы жақсы жер болса, жақсы түшмөскөндө эле ападан турбай бар. Мен азыр мына Замир балаңыз депутат бизбен бир фракцияда комитеттин төрагасынын орун басары, фракция башчысынын орун басары, башка бир туугандарында көрдүм, көз тийбесин бардыгы жакшы чыккан да. Бардыгы жакшы чыккан. Ошого кандай мындай ушунун сыры эмнеде эми? Кандай адал тамак бергенденби? Ушунун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Ошо айтаттам го, чал ошо 8 жыл иштеп бир участка албай үй салганга. Болбосо жерди өзү берчү эле. Өзү берчү. Өзүнүн участка жок. Анан ушундай адам эле да. Ошондо айткан жоксузбу? Колуңа келип турат го, жерлерди катар-катар алып койбойсуңбу деген жоксузбу? Жок, биз деле ушул дүйнөгө кызыкпаппыз ошо маалда. Курсабыз тойгонуна сүйүнүп эле жүрө бергенбиз. Азыр кызыгасызбы дүйнөгө? Азыр деле андай эле кызыкпайм. Бир айткан жоксузбу? Мындай элге окшоп эки адаш үй салбайсыңбы? Жок. Мага бир норкалардан көрүп алып бербейсиңби деп айткан жоксузбу? Сиз ошенткенде анан аралашып кетмек деп ойлойм да коррупциягачы. Эгер ушундай болот эле да. Алтын алып бер, мен деле элден кем калбайын деген жоксузбу? Жип минели деп. Жок. Өкүнбөйсүзбү ошого? Жок, эмнеге өкүнөм? Ошондо балдарга адал тамак бериш керек экен да. Балдарга ошондой кылыш керек. Да ашынган деле дүйнө болгон жок. Анан бул киши эм ушу апасынын айтканын кылып, ушу айылдан үйлөндү. Анан ал убакта колунда жок, өгөй атасы бар. Анан биз жака барганда ушу урук туугандар көп карын сурады. Анан кийин болбой кетип калышты. Биз күчүбүз жетпейт деп. Кийин анан кийин апасы рахматы барып сүйлөшүп, балам неси бар, кызыңы беребет деп анан ошентип баш кошконбуз. Калыңы жоголап кетиптир да сизде. Калыңы жоголган. Бирок ошо арзан, калыңы аз болсо береке болот деген чын экен, Ичи ооруп калмак да болбосо. Ошодо ичи ооруп калмак. Анан ошентип апасы кайта барып, анда машинелер аз жөө жалаң кыйналып, ушу Нөшкөн деген жерге барып, анан бүтүрүшкөн. Апасы эмес алганда жакшы көрүнөт болуп сизге болуп кеткен жокпу? Сиз дайыма эле апасын биринчи сыйладыбы? Жок, апасын сыйлайт эле. Сыйлайт эле апасын. Кийин өкүнүп жүрдү, жашыра өлүп калды да. Азыр апам болгондо мен килем салып неме кылат элем, бастырат элем. Каптасаңыз. Ушу кут болсун эми, неберелериңизден да мыктылар көп чыксын, жакшыдан жакшыланып кете берсин. Мына азыр балаңыздын үйүндө отурабыз, Жалал Абадтагы жеңебиздин дасторкон үстүндө отурабыз. Ушу кут болсун. Биз саясатта жүрөбүз, бизге кандай кеңеш бересиз? Силер эмне ушу элдин көйгөйүн чечкен, адал иштеген адам болгула. Түз жүргөн, арамдан алыс болгон. Андан алыс болгула. Өткөндө мына проекттер менен иштейм дейт. Мен айттым, акча жагын кармап алгын деп Замир ошентти. Акчадан алыс болгон да? Алыс болгон. Жакшы. Эми Кудай буйрса азыр Чыңгыз Айтматов каналын бар го, 20 000 гектар суу ичет экен ошол. Базар Коргоо, Нокен тараптагы ошончо жер гүлдөп өнүгөт да. Анан муну көтөрүп чыкканбыз кече Замир кирип, өкмөт башчысы менен. Ушул маселенин чечилиши боюнча маселе чечип чыкты. Ошончо адам ошол жерден бир дыйканчылык кылса, ырыскысына себеп болсо анын баары соолук тие берет да кааласа. Эми колуңардан келсе ошону бүтүргүлө. Көп адамга пайдасы тиет да. 7 күндүк жамгырдан желип өткөн суу жакшы дейт беле? Ошода. Ошол жака бүт элдер чыгып атат азыр. Ал бүтүп калса эң сонун болот. Мына
Аксакалдын, Дүйшал Аксакалдын, Абышкаңыздын балаңызга кайсы сыпаттарын өтүшүн каалайт элеңиз? Таза иштептир, дагы кандай сыпаттарын болушун каалайт элеңиз? Бала чакасы менен тынч жашасын. Балдарына жакшы тарбия берсин. Куш учкан уясындагы кылат дейт. Үйүңөрдө кандай тарбия болсо, демек балдарыңар ошондон тарбия алат. Балдарыңар жакшы жашайт. Абышкаңыздын кандай бир осуяты, керези бар ушу балдарыңызга окум тукумуна? Сизге мындай башкага айтпай өзүңүзгө айткан сөздөр болдубу? Жок, ага жетишпей калды. Кокустан эле болуп калды да. Жакшы, жакшы. Анда бир дасторконго да бата кыла алганда. Амин. Жорткондо жолуңар болсун. Амин. Ишиң илгери болсун. Жүзүңөр жарык болуп, мертебеңер улук болуп, şu elдің арасында ырыскыңар терип жеп жүрө бергиле. Кошконуңар менен кошо баргыла. Бала чагаңардын арзабасын көргүлө. Бизге окшогон карыя болгула. Бактылуу. Şu көптүн катарында şu көптү сактап, силерди сактасын көптүн катарында. Şu ишиңер илгери болуп жүрө бергиле. Амин. Аллах акбар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллам, ушул рызкыңды бергениңе шүгүр. Жакшы инсандар менен жолтурганыңа шүгүр. Кайрадан жүздөштүргениңе шүгүр Аллах таалам. Ушу энебиздин батасын насип эткениңе шүгүр. Кудай таалам, элибизге аманчылык, тынччылык бер, береке бер. Ыйман ысыхат бер Аллах таалам. Ушул үйгө да кут береке бер, ынтымак бер. Аксакалдын укум тукуму берекелүү болсун. Көптөгөн алымдар, уламалар, эл журту адилеттүү башкарган бийлер, жакшы инсандар чыксын. Такыбалык насип эт Аллах таалам. Жүрөгүбүзгө иман бер, жүзүбүзгө нур бер. Бүткүл адамзатка жакшылыгыңды аяба. Дүйнөдөгү согуштарды токтотуп бер Аллах таалам. Бизден разы болсун, биз да разы кыл. Сиз айткандай жорткондо жолубуз болуп, кайтканда учагыбызда болуп, элге журтка пайдалуу болуп жүрө берели. Акыретте Аллах тааланын алдына барганда кылган ар бир амалыбызга, кадамыбызга жүзүбүз жарык болгондой жашоо насип этсин. Амин. Аллах. Менин апам качат бир немеде, күн жылыганда качат. Себеби азыр досторунун баары кышта ошол жака барат да. Анан күн жылыганда эле бир шылтоон айтып алып кайрабай көнгөн жери да. Ошо айыл жака баса берет. Ошондой. Жакшы турасыз. Тойлор көп болуп, балдар келишти эле, мен кошо келдим эле. Биякта бир көрүп кетейин. Тойлор болсо. Ошондой жакын үкөлөрүм той болду, сиңдим той болду. Барбадым, мен барбасам да ошо жерде эшикти ачып, балдар баары барышат, турдум да. Дөөлөт болуп, калбаттуу болуп төрдө турсаңыз бул да рызкы да. Рызкы, ошол. Өзүңүз азыр бул жакта эмнелер не кылып атасыз? Жөлөп отурасызбы же китеп окуп атасызбы? Жөнөп. Да, кызматты көрүп. Неберелерди. Сиздин кызматыңызды кылган бул Бейишке путевкада. Апанын батасын алган. Сиз өзү өмүр бою достукта жашадыңызбы? Өзүңүздөр жашакан болосузбу? Ошол жерден эле болобуз. Нокенин достугунан, Немебиз башка дейм, айылдарыбыз башка. Районубуз бир. Канча балаңыз бар? 7. 7, Канча уул, канчагыз? 3 уул, 4 кыз. Кимиси күйүмдүрөп болот экен, ачыгын айтыңызчы, уулбу же кызбы? Провокационный суроолор да булар. Баары эле бирдей эле. Баары эле бирдей элеби? Анан Замир ушу колумда жашаган үчүн Замир. Күйүмдүү болду. Ушу депутат кылып тарбиялаш үчүн кандай тарбия бердиңиз? Азыр айыл өкмөтү болду, мыкты айыл өкмөтү болду. Анан депутат болду. Ошондой баланы тарбиялаш үчүн эмне кылыш керек экен? Бирдей, баарына эле бирдей эле тарбия бердим. Жок, балдарыңыз баары эле жакшы болду. Бирөө бизнесмен болду, дагы бирөө врач болду. Бирок ошо Замир боюнча сурайын дедим эле да, мисалы ошондой жакшы башкаруучу болуш үчүн эмне кандай тарбия бердиңиз эле? Кичинекейинен бай бол, бий бол дедиңизби, эмне дедиңиз? Энемен ата-энем жакшы тилек тилейт да. Жакшы бол деп эле неме кылдык. Мен өзүм булар кандай эле тарбия бере турган билимим деле жок. 8 класста эле бүткөм. Кап, университетти бүткөндө эмдигиче президент болуп койгон экенсиз. Атам айтат эле. Жакшы 8 бүткөн, 11 бүткөндө да кандай болот эле. Мен ошентип шылымды айта эле чал. Абышкаңыз да башкарма болгонбу? Болгон. Караңыз эми, баягы ар бир
ийгиликке жеткен мырзанын аркасында бир аял турат дейт да, же аялыбы, же апасыбы. Карасаңыз, абышкаңызды башкарма кылыпсыз. Анан уулуңуз Кудайдын берекеси менен, мээрими менен мына депутат болуп отурат. Ошого айтам да, кандай тарбия берчү элеңиз, эмне сөздөрдү айтчу элеңиз? Эми чалды деле эми өзүм салымыма кошуп тарбияладым десем деле болот. Чал техникумду окучу эле мен келгенде. Анан кийин мен баргандан кийин ошо Ошто обувной фабрикада иштедим. Иштеп чалды окуттум. Чал бүттү. Ал окуп атканда сиз иштедиңизби? Мен иштедим. Анан Ал кайсы факультетти бүтүрдү эле? техникум. Айыл чарба техникуму? Айыл чарба техникум. Анан ошентип бүтүп келдик, 2 балалуу болуп бүтүп келдик. Анан училищеге кирип иштеди чал. Училищеде аз эле завуч болуп иштеди, мастер болуп иштеди. Анан кийин эле немеге ошо өзүнүн айылга сельсовет болду. 8 жыл 2 созуп сельсовет болуп иштеди. Андан кийин эле немеге которулду, химияга. А жерде 12 жыл иштеди. Андан кийин Серпоодо азыраак иштеди. Кийин анан ошо. Сиз билим албагыңыз менен ушу күйөөм билим алсын деп, ал окуп атканда иштеп, 2 баланы багып, ага жардам берип, мына көрдүңүзбү ушул жерде экен да? Ошо да. Ошо чал сен окуй бер деди, мени оку деди. Ошо жерде жаныбыз деле бухгалтерия бар экен. Ошого кирип оку деди, анан кийин кой дедим, кыйналып калабыз. Атабыз өгөй эле. Кыйналып калабыз деп анан мен иштей бердим ошо жерде обувной фабрикада. Ошентип бүтүп келебиз. Анда тикмечилигиңиз да бар экен да, ууздугуңуз да бар экен да. Чалдым ботинкаларын тигип берчү элем, ал убакта жетишпеучүлүк. Тигип, жамап, жаскап. Ошо да. Кийин баягы иштеп аткан мезгилде аябай эле колу бошобой калдыбы? Сельсовет болуп, Бошобойт эле. талаа түздө эле жүрө берет эле. Мындай кызганган жоксузбу? Жүрө бересиң ушинтип да. Мындай жолун тосподуңузбу? Эми ушинтип иштеп үйгө деле кичине көңүл бөлбөйсүңбү? Бирок жакшы киши болчу, неме, үйгө жакшы, кайрымдуу болчу. Талаада көп жүрөт экен. Үйгө жакшы. Ошо күйөөңүзгө кандай дем берет элеңиз мындай бир көңүлүн көтөрүп, духун көтөрүп, антпесеңиз антип иштей албайт эле да. Мен көрүп калбадым аксакалды, мындай жадырап жайнаган бойдон кетпеди. Бу чала көз өмүрүбүздө бир катуу сөзүн уккан жокмун. Бизге Анан жакшы турмуш кылдык. Анан менин айтканым ал көнөтү эле, анын айтканына мен көнөтү элем. Бара-бара баш ийип калса керек барыбир. Баш ийип калат. Анда бир немеге, бир жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Жаштарга. Жаштарга эми сабырдуулук тилейт элем. Ушу сабыр кылса баары болот. Ошентип биз деле атабыз өгөй болуп көп эле жетишпөчүлүктү көрдүк. Анан кийин анан биз ушу көп иштеп жакшы эле неме кылды. Анан кийин бир дүнүйөдөн арттырам дебеди. Ушу балдарына окутту. Ошолорго билим берди, ушу биздин байлыгыбыз ушул болду. Эң сонун ошол балдарыңыз жакшы чыкты. Бир батаңызды берип коюңуз эми. Амин. Ишиңер илгери болсун, жүзүңөр жарык болсун, мартабаңар улук болсун, кошконуңар менен кошо каргыла. Ушу тапкан балдарыңардын жакшы күндөрүн көргүлө. Көптү сактасын, көптүн катарында ушу силерди сактасын. Аллах.